Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Парадом кораблей и торжественным маршем военнослужащих в Актау дали старт международным учениям «Берлесток-2024». В них принимают участие воинские контингенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отмечу, учения с привлечением 4 стран Центральной Азии и Азербайджана проводят впервые. По легенде, военным дружественных государств предстоит совместно противостоять гипотетическому вооруженному конфликту. Особо отметил, что эти учения имеют историческое значение. Я надеюсь и я уверен, что вместе с моими коллегами мы продолжим начинание министра обороны Казахстана, историческое начинание. И наши народы, как настолько они близки, настолько наши вооруженные силы должны быть близки и быть готовы вместе выполнять боевую задачу. Еще раз поздравляю, желаю вам успехов в боевой подготовке. Рамиль Шакироглы, Азербайджанская республика. Сегодняшние мероприятия действительно носят историческое событие. Первая группировка, созданная на Центральной Азии. Қызметтерінде табыс, әскери істе шеберлік, елдеріңізге бейбіт өмір тілеймін. Отанымыз аман, халқымыз тыныш болсын. Рахмет. Полковник Субанов Урмат Болотович, Вооруженные силы Кыргызской Республики. Сегодня завершился розыгрыш практических действий войск на учебном полигоне Паймаш регионального командования Вооруженных сил Республики Казахстан. Воинские контингенты 5 братских государств Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана выполнили учебно-боевые задачи. Военнослужащие Кыргызской Республики действовали совместно с казахскими и узбекскими подразделениями. Хочется особо отметить, что оперативно-тактические командно-штабные учения «Берлесток-2024» являются важным фактором противодействия современным вызовам и угрозам, весовым критерием системы региональной безопасности. В заключение хочу выразить слова благодарности казахской стороне за теплую и дружественную атмосферу. Желаю всем участникам мирного неба, здоровья, успехов в нелегком, но почетном деле служения на благо наших государств. Спасибо. 2024 на учебном полигоне Паймаша, где будем отрабатывать совместные действия подразделений вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, где они будут совместно решать поставленные перед ними задачи. На
основной этап привлечены помимо сухопутной группировки, группировка артиллерии, группировка авиации, группировка разведки. Помимо этого мы будем применять здесь новые способы борьбы с незаконным вооруженным формированием и совместно решать поставленные задачи. Основной целью данного международного оперативно-тактической команды штабного учения, я считаю, достигнуты, потому что в ходе первого этапа мы приняли оперативное подчинение контингенты, в ходе второго этапа мы провели слаживание органов управления, слаживание подразделений, и третий этап, как вы сегодня видите, мы уже вышли на этап боевой стрельбы, это совместное решение поставленных задач. Продолжением данного этапа будет завтра днем на мысе Тохмак, где помимо сухопутной группировки будет решать задачи во взаимодействии дивизионами разнородных кораблей военно-морских сил вооруженных сил Азербайджана и Республики Казахстан. Командующий войсками региональной командования Запад генерал-майор Артек Боржанов. В ходе международного совместного нашего учения, да, конечно, главная цель была у нас совместная подготовка и обмен опытом. И в ходе данного учения мы в основном, да, и подразделения вооруженных сил Азербайджана нам показали опыт ведения траншейного боя, потом свои навыки показали армейской тактической стрельбе. И мы тоже обменялись своим опытом, тоже как мы готовим свои подразделения в таких условиях по борьбе с боевиками незаконно вооруженного формирования. Конечно, опыт мы брали друг друга по применению беспилотных летательных аппаратов. Если у вас орбитер, у нас Винлонг, Скайларк, не только по ведению воздушной разведки, а по выявлению объектов, по наведению авиации, по корректировке артиллерии и так далее. Поэтому ваших подразделений имеется, конечно, боевой опыт, поэтому мы побольше старались получить от подразделений вооруженных сил Азербайджана. Полковник Руззода Дильшот, старший делегации Республики Таджикистан, военный контингент Республики Таджикистан. Данное учение, сейчас, которое проводится, вот именно с вашим контингентом, наши солдаты провели совместные соревнования именно проведением стрельбищ. Как у вас был опыт большой, они, наши солдаты, получили такой опыт именно в военном деле. Ну, что я хочу сказать, как у вас в данное время для применения каких-то новых современных оружий, которые у вас есть, да, вот применяли, ну, в этом проведении учений. Ну, что сказать, у вас большой опыт для данного, потому что современным оружием провели. Это учение проводится вот первый раз, потому что наш контингент участвует в данном учении. Что я хочу сказать? Это учение у нас, вот наше государство, которое здесь участвует, соединяет друг друга. Так, взаимоотношения Казахстана и Азербайджана, они основаны, во-первых, на цивилизационной общности в рамках Союза тюркских государств, который имеет уже там историю в несколько десятилетий своего развития тюркского сотрудничества, то есть сотрудничества, основанного на тюркском единстве. И там самым мощным был всегда культурный элемент, цивилизационный элемент. Вот. И он остается. Второе, на общем видении подходов к мироустройству и на общих принципах международных отношений.
эти принципы, это вот они декларируются и на саммитах СТГ, и на саммите недавнем ШОСа они прозвучали. Это право государств на самостоятельный политический курс, на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Политику, основанную на собственных национальных интересах. И Казахстан, и Азербайджан придерживаются именно такой позиции. Более, скажем так, частный случай сотрудничества, но в межгосударственных отношениях очень важный, это личные отношения наших президентов. Они очень хорошие. Это люди, во-первых, примерно одного поколения, люди с общим образовательным бэкграундом. Оба они по образованию дипломаты, оба закончили МГИМО. И плюс к тому они сталкиваются примерно с одними и теми же, скажем так, геополитическими вызовами, которые можно опять же описать как попытки оказать давление вот на их стремление к самостоятельному развитию. Что еще связывает? Связывают отношения с третьими странами. Ну, это Турция, безусловно. Причем она для Азербайджана это вообще крупнейший торговый партнер. Для Казахстана, ну, он не крупнейший, но один из важнейших. Он входит, я думаю, в пятерку где-то крупнейших торговых партнеров. И это вот наш, как сказать, партнер и союзник по логистическим проектам. Россия. С Россией хорошие отношения и у Азербайджана, и у Казахстана. И третье – это Китай. У Казахстана с Китаем очень хорошие отношения, очень тесные. У Азербайджана пока не очень, но они выходят, вот, очень быстро выходят на новый качественный уровень. На политический они уже вышли. На недавнем саммите ШОС в Астане было подписано между Азербайджаном и Китаем соглашение о стратегическом партнерстве. Вот если поставить систему таких геополитических координат Казахстана и Азербайджана, мы увидим, что их позиции во многом совпадают. У кого-то чуть больше, так сказать, турецкий вектор, у кого-то чуть больше китайский, но в целом наши страны, ну, что называется, стоят плечом к плечу. У нас нет каких-то конфликтов, нет разногласий. Да, у нас, правда, надо сказать, и нет серьезной экономической основы для сотрудничества. Ну, это легко объяснимо. И Азербайджан, и Казахстан – это страны, экономика которых во многом построена на экспорте нефти. Вот. Тем не менее, у нас нефть идет тоже в одном направлении, идет на запад. И, если я не ошибаюсь, Италия один из крупнейших партнеров Азербайджана. И для нас тоже это один из крупнейших партнеров, во многом благодаря компании Eni, которая присутствует у нас и вот продажа нефти туда, вот, в Южную Европу. Нам есть на что опереться, как я уже сказал, и нам есть куда двигаться. У нас есть общие цели, у нас есть перспективные долгосрочные проекты.
Bozulan boydan turmasın sen, ol yolun ötet bilinmey. Hey, bozulan boydan turmasın sen, ol yolun ötet bilinmey. Kıyar sakal bas kübülü bey, kırçın giz tonun gülünde. Kız boydan dayım turmasın sen, kızık gez ötet bilinme. Hey, kız boydan dayım turmasın sen, kızık gez ötet bilinme. Bizge bugünkü iş çarabızga bu Soğudan Örjay Palatası çoğu şul Toktogul rayonduk администрация менен Жалал-Абад областык губернатордун жардамы менен мындай бир атактуу Чычкан капчыгайында, Чычкан суусунун жээгинде Чычкан деген туристтик фирманын жайында ушул жерге мындай эс алуу 24 деген чоң фестивалга чакырганбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Андижандан, Намангандан келген конокторубуз отурат. Мынакей акимдин орун базары менен эки райондун орун базарлары менен булар да келип отурат. Азыр Өзбекстан менен абдан бир жакшы алака байланыш түзүп алдык. Жолдордун баары ачылып атат, көп маселелердин баары чечилип калды. Мынакей ошонун жыйынтыгын көрүп атасыздар. Таластан, Казакстандан келип отурат. Мындай бир чоң өзүнчө жыйын болуп отурат. Мен айтып кетишим керек, бул биринчи кылып атканыбыз быйыл. Кудай буйруса ушул эс алуу 24, 25, 27 деп Чычкан капчыгайында Соодон Өржай Палатасы менен Токтогул райондук администрация менен жыл сайын өткөзүп туралы деп атабыз. Жыл сайын кеңейтебиз муну. Ушул жерде миңдеген кишилер келип, миңдеген туристтер келип турсун деп атабыз да. Аксыкент археология паркынын директору Икромов Анварга берилет. Assalomu alaykum, hurmatli mezbonlar, hurmatli qardoshlar. Mana shu ajoyib bir yaratganning in'omi bo'lgan joyda ko'rishganimizdan, mana shu katta tadbirda ko'rishib, uchrashib, ikki qardosh el, mana O'zbekiston delegatsiyasidan bir katta delegatsiya olib keldik. Mana kecha bugun bu yerda bo'lyapmiz. Juda taassurotlarimiz katta. Endi mana shu hurmatli prezidentlarimiz Shavkat Miromonovich, Sadir Japarov sa'y harakatlari bilan so'nggi yillarda o'zbek-qirg'iz aloqalari yangi darajaga chiqdi. 100 ming xorijiy sayyoh keldi. Ana shu 200 ming xorijiy sayyohni 150 mingi mana shu Qirg'izistondan. Eng katta natija. Биздин маданияттын кызматкерлери, бул жакта өнөр-боздору сиздер үчүн концерт тартуулай беребиз. Концерт көрүүчүлөр болсо, сиздер калып концерт көрөрсүңүздөр болот. Келиңиздер гана. Bir gilamni qancha to'qiysiz? Qanchaklarim jun ketadi. Yo'q, qancha vaqt ketadi? Bir kunda 1 metr to'qsam. Bir kunda 1 metr. Kechga yaxshi o'tirsang-da. Shunchani qancha to'qiysiz? Bir kun. Yo'q, shuning barlig'i bir oyda bor. Ey, darçı oğlum. Qancha bo'libdi bu To'qtog'u bo'yicha bilmaysizmi? Mingdan oshiq bal bor. Mingdan oshiq.
Объем қанша? Объем бөлі олып бары тоқтат. Үйден артық балсы бар. Har birinin жоқ дегенде 5 тоннадан шығарады. Бізде сентябрьда асал фестиваль болады. Борина таклif қыламыз. Шақырып отырса, тынбай шақырсат, мен аял диши болғандықтан бара албаймын да жақсы. Сауда o'sha yerda bo'ladi. Madaniyatın, tarixin, göçmen turmuştu tanıtkan Kırgız Göçü Festivali dünyanın en giremek koz yeri bolğon Босоого жайлоосунда өтүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй бул фестивалде мына аркамда дайрыктар көрүлүп жатат. Фестиваль тууралуу мен алдыда кененирээк айтып берем. Биз менен болуңуздар. Ат башынын Босоого жайлоосунда өткөн Кыргыз Көчү фестивали эл аралык деңгээлде уюштурулду. Жаратылышы көз жоосун алган керемет жерге айкалышкан кыргыздын улуттук маданияты, көчмөн турмушу жарашып, өзгөчө көрүп берди. Yolumuz alız, bakıvat geleceğe bet aldık. Neçen büyük aşuğun aşıp, ağını katı su geçeviz. Bir oğulu unutmak beline çıkıp alsak, bakıvat geleceğe batele yeteviz. Tuğra ayttım bak sakal, bata veriniz. Göçüңөр көрүнүктүү болсун, жолуңар көрктүү болсун, конушуңар куттуу болсун, конушуңар мыктуу болсун, босогоңор бек болсун. Кыргыз Көчү фестивалын уюштуруп калган себебибиз Кыргыз Көчү өзү жөн эле бир жерден эки жерге көчүп баруу эмес да. Ошонун ичинде жашоонун философиясы бар. Ошол жерде өзүнүн ким экенин көргөзөт, өзүнүн атынын жасалгасы, жарашыгы, кийингени, малынын тукуму, өзүнүн энергетикасы баардыгы ошонун ичинде камтыйт да. Анан ошол себептен бул Кыргыз Көчүнүн кийинки заман шартына байланыштуу санариптик заманда бала деле чоң деле баардыгы гаджеттерге байланган учур болду да. Ошол себептен жанагы эски оюндарын ойнотуп, ошону манжаларын кармап көрүп балалыгын эстеп, чоң аталары, апалары үйүнө барып ойносо, ошо балдарын ошону эстесе, үйүнө неберелерин тартса, балдарын тартса, мындайча айтканда TikTok'то ээрчиген улут эмес, бир салтты ээрчиген улут болсок деп. Анткени Кыргыздын оюндарында ошо физикалык мындай машыгуу, шамдагайлык, таамайлыктан баштап деди акыл, стратегиялык ой жүгүртүүгө чейин бар да. Ошол максат болду, ошол Кыргыздын улуттук болуп аткан оюндарынан азаласак, кийин эскирип, билбей калган, жоголуп бараткан тамактын даамдарын, рецепттерин жаңылап, ошолорду кайра тааныштырып, ошолорду популяризацияласак деген тилек болчу. Ошол ниет өткөн. Фестивалдын аты айтып тургандай эле, Кыргыз көчүндөгү көрүнүштөрдөн театралдаштырылган сценка даярдалган. Аны Муратбек Рыскулов атындагы Нарын мамлекеттик театрынын артисттери жана башка кошумча аткаруучулар ойноп беришти. Түбүмдү айтып олтурсам, абаке, түптүү кыргыз элденбиз. Түгөл Алтай ала тоо түбүнөн жердеп келгенбиз. Түмөн калктуу дүйнөдө түркүн чең кагышта бир жеңилип, бирде жеңгенбиз. Төлөгөн кыз жибек айткандай, төлөгөн сенде арман жок дегендей, менде арман жок. Силерге окшогон сулуу кыздардын образын 50дөн ашык сулуу кыздарды ойнодум. Эң акыркысы 47 жашымда. Андан кийин Курманжанды Аткапаңарды ойнодум. Бул жерде болсо ачылышын жасап бересиз? Азыр бул жерде энен ойнойм. Башында ачылышында биздин Нарын театрынын артисттери ачат. Тоо боорундагы жайкалган көк шиберге кыдырата кыргыз боз үйлөрү тигилген. Ат башы районунун ар бир айыл өкмөтү аларды атайын жасалгалап тигип, келген конокторго кам көрүштү. Кырдагы орунга сахна жасалып,
Анда таланттар өнөрлөрүн көргөзүп жатышты. Төкмө акындар, ырчылар, манасчылар келишкен. Көңүлүмдө маркулар, көзлөрүмдө сайкылар, маңайдын койдон акташып. Касыма келди кыргыз акын, колду сугундар улдузу, Айшулпанның айтыста жаркырап жансын жолдузу. Борбор Азия фондунан келдим. Бул жерде ошол фонддон ашылышын айтыш менен келдим. Жеңишке али анан бул ат башынын айтылуу Босого жайлоосунда кыргыз көчү деген этно фестиваль өтүп атат. Аябай азыр башталып элек, бирок элдер аябай көп келип атат. Чет элдиктер, өзүбүздүн ички башка региондордон абдан жакшы бир фестиваль өткөн турат. Негизи биз бул фестивалды баягы кыргыздын маданиятын, турмушун, тарыхын жайылта турган, даңазалай турган фестиваль деп күтүп атабыз да. Андан сырткары караңыздар, кандай кооз жер. Кыргызстанда ушундай кооз жерлерди көрсөткөн, туризмди, ички туризмди өнүктүргөн бир мүмкүнчүлүк деп эсептеп атабыз. Ошол ат башынын көрсөтүп турган жерлери көп. Босого деген абдан мыкты жайлоо. Селкин, андан ары ашканда Селкинчек бир кезде мына Агыл бир тукуму деген мыкты атактуу кино тартылган мыкты жайлоолор. Босого негизи ат башынын чоң жайлоолорунун Босогосу. Андан ары Сарытал, Бешбелчир, Аксай деп чоң жайлоолор кетет да. Анан ушул жерде ушундай этно фестиваль менимче жылга өтүп турса жакшы болот эле. Тилекке каршы бир эле күн өтөт экен. Мындай нерсени негизи майрамды эл колдосо, эл кааласа 2-3 күндө өткөрсө абдан жакшы болмок. Элдин да мугамбак. Анан баягы келген туристтерге эмне керек экендигин, эмнени көрсөтүш керек экенин, кандай өнөр, кандай оюн көрсөтүш керек, кандай тамак аш бериш керек экенин эл билип калмак. Ошого жараша кийинки жылы даярданмак да. Иш-чарага министрлер кабинетинин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Булардын чарчаган түрү жок. Тим эле ар бир айылга өз өнөрлөрүн көргөзүп жатышкан го. Ооба десең, кыздарды көргөндө кымызга да көңүл бурбай, жел өпкөлөрүн улак кылып тарткан эмелер го. Бекетчи, 3 күн үстүн жол тартканда дагы жөн тартпай, улак тартып келе жаткан жигиттерге чөйчөк менен сунбай. Фестивалга Казакстандан атайын делегация келди. Алардын арасында төкмө акын, ырчы, колөнөрчү, зергерлер, дизайнерлер да бар. Казакстан делегациясы казак элинен кыргыз көчү деген фестивалга келип отурмуз. Жалпы биз үлкен иш-чарага дайындык менен келип отурмуз. Өтө керемет басталып жатат. Биз энди кол өнөрчүлөр өзүбүздүн зергерлик буюмдарыбыз, кол өнөр буюмдары ар түрлүү неде. Музыкалык аспаптар бар, башка да өтө көп заттар алып келдик. Сол эки калктын энди кыргыз менен казактын тили де бир, өнөрү де бир гой булай карасаңыз, бири-биринен айырмасы жок. Сондуктан арадагы достукту нығайтуу үчүн элимиздин арасындагы өнөр аркылуу бири-бирибизди жакындастыруу жана туризмди дамытуу жагы. Кыргыз көчү атты этно фестивалге Босого жайлауына Казакстандын атынан бир топ өнөр адамдары Казакстан өнөрүн танытууга келип отурмуз. Бүгүнкү осы өткөн фестивалдын бастамасы өтө керемет, тамаша өтүүдө. Кол өнөрчүлөрдүн, сүрөтчүлөрдүн жарманкеси уюштурулган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нарындын шырдагы өлкөнүн брендине айланган. Андыктан бул жерде накта кой жүнүнөн жасалган шырдактар демонстрацияланды. Ат башынын шырдактарынын айырмачылыгы мисалы башынан таза койдун жүнүнөн баардыгы кол эмгек менен жасалат. Аны сабаш керек биринчи, кыркыш керек, чийге салыш керек, андан тептириш керек, андан кийин басыш керек, боёш керек. Ошонун баары күйшүк, ошон үчүн ат башынын шырдактары кымбат. Баары колго жасалган натураль. Башка аймактардан биздики ат башынын айырмасы биздики кийишти жакшы жасайбыз дагы. Анан оюсунан, жөрмөлүшүнөн, оюсунан, шырыгынан айырмаланып турат. Баштан баштап аны жонуп отуруп анан ушундай кинолор чыгарып, оюларды чыгарып,
Булар болсо анатомияны ишкересин барып чыгарып. Көп эмгек менен жазалат да, чыдамкайлык. Değişip atmak olsun. Tek başka şeyin gibi. Topostun kılından işler, yumuşak kılın. Ar bir oriki erkek balдар ala turgan çıldır, atma ala çıldır. Kıl çıldır da koygan uşu. Oşolorda eşem, şunda festivallarga gelip. Постамент жазайсызда, бұл да өзінше башқаша техника. Оштон ғана бұлда ошол молдағы бұл масляна краскамен тартылған. Бүгінгі зергер бойынша келіп атабыз. Болған зергердің бар ошол жерге келген. Бүгінгі іс-шараны өтө мен баалап кетет элем. Кыргыздын дагы да бир жолу өнүгүп өсүп аткан жери, Кыргыздын дагы да кийинки урпактарга калтыра турган нерсе болуп атат да. Бұл нерсе өтө сонун. Кудай куткылса биз ушул урпактарга ушул кол өнөр боюнча калтырып кеткенге де биз өзүбүз ниет кылат элек. Ушу биздин жасаган буюмдарыбыз өтөт, үйдө отуруп ошо кол менен жасашып, ана фестивалдарга барып, ошо сатып кетишет. Өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн колдон өндүрүлгөн таза жүндөн жасалат ушулар. Меренос койдун жүнүнөн. Жаратылыш койнунда таза абада өткөн бул иш-чарага өлкөнүн башка аймактарынан да чет өлкөлүк туристтер да келишип, тоо койну бүгүн шаңга бөлөндү. Я художник из Грузии. Мне очень приятно быть здесь, это очень интересная страна. Смотрю сейчас, на все смотрю, это ваше традиционное, все вот здесь, что происходит, так интересно для меня. Мы купили сумочки, колечки. Колечки, да. Вот с юртой, да. Вам понравилось, да? Вообще очень, да. Мы сейчас еще рисовать будем. И вокруг. Да, все красиво, все прекрасно. Откуда вы? Москва. Художники. Да. Жалал областынан келдик. Жайлоосун анчалык көркөм. Ушундай коз маанайыбыз жыргап атабыз. Эми дагы калгандар көрөбүз да. Мен өзүм 44-төмүн. Жашым ушу Кыргызсташты дед токой даңасылап дүйнөсү көрөт да. Анан ушу жерден оюндарды көрөйүн деп балдарым менен келип, бир турган сиңдип балдарыбыз менен. Улуттук тамак аш көргөзмөсү да уюштурулду. Анда унутулуп бараткан даамдар, сүт жана эт азыктарынан даярдалган өнүмдөр коюлган. Кымыздын кыш жана быш деп коет да. Ошондо гана даамына келет. Жана Coca-Cola, Fanta'га караганда 100 эсе пайдалуу кыргыздар үчүн. Аны жана суусунду кандырганга аларга караганда эффективдүү десек да болот да. 30 жылдан бери эмгектенип келатам. Эсибизде ошол химиологмун кесим. Аны ушу дары чөптөр биздин ишкана ошол жумушчуларды жумуш ордуна камсыкабыл, экологиялык жактан таза, сандан сапатка өтөлүү деген тилек менен ушул Ат башы районуна Ат башыга чыкканбыз. Мындай фестивалдардын өтүшү айыл туризмин өнүктүрүүгө жана улуттук кол өнөрчүлүктү, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого чоң өбөлгө болот. Мына азыр биз Ат башынын Босого жайлоосундабыз. Бул жерде кыргыз көчү фестивали жыйынтыкталды. Анда кыргыздын тарыхы, маданияты, көчмөн турмушу, улуттук оюндары, улуттук өнөрү даңазаланды. Кол өнөрчүлөр да өздөрүнүн колунан жасалган буюмдар менен келишкен. Бул фестиваль жамгыр жаап кеткендиктен эрте жыйынтыкталып турат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Нарын областы, Ат башы району, Босого жайлоосу.